Саламатсыңарбы балдар? Кутмандуу күнүңөр менен. Бүгүнкү тарбиялык сааттын темасы алып таланттарга таазим. Бүгүнкү сабакта кыргыз элинин залкар уулдары болгон Чыңгыз Айтматов жана Алкул Осмонов жөнүндө кыскача маалымат аласыңар. Улуу инсандарды таанып, алардын эмгегин баалоого, эне тилди сүйүүгө багыт аласыңар. 12 декабрь улуттук адабият күнү балдар. Заманыбыздын залкары чыгармалары менен кыргыз элин дүйнөгө тааныткан улуу инсан, кыргыз эл баатыры, кыргыз эл жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун туулган күнү. Жана муну менен катар аз жашаса да кыргыз адабиятына ат көтөргүс эмгек жасаган улуу акын Алкул Осмоновдун көз жумган күнү. Мына ушул эки символикалуу датаны эске алуу менен 2011 жылдын 28 январында Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин атайын токтому менен 12 декабрь улуттук адабият күнү деп кабыл алынган. Адабият адамдарды жакшы кулк мүнөз, жүрүм-турумга багыттоочу, турмуш сырларын түшүндүрүү максатында жаралган чыгарма. Чыңгыз Айтматовдун, Алкул Осмоновдун чыгармалары көкүрөккө асылдыктын үрөнүн сээп, тазалыкка, арулукка үндөп келет. Ала тоонун асылдарынын бири, талантты таш жарган залкар акын Алкул Осмонов 1915 жылы Панфилов районундагы Каптал арык айылында жарык дүйнөгө келген. Жаштайынан томолой жетим калып, балдар үйүндө тарбияланган. Мына ушул жерде адабий китепке болгон кызыгуусу артат. Ал дүйнөлүк адабиятты көп окуган. Жеке тагдырын, кайгысын, кубанычын ыргайландырган залкар акыныбыз өзүнө ырларынан кылымдар урагыз эстелик тургузуп кеткен. Акындын эки жашоосу бар. Бирин өзү жашайт, экинчисин анын жазган ырлары жашайт деп өзү бекеринен айтпаса керек. Демек азыр акын экинчи жашоосун жашап жатат. Өзү аз жашаса да ырлары кыргыз барда түбөлүктүү. Улуу тоо улам жакындаган сайын заңкаят дегендей, Алкул атабыздын адабиятта орду улам мезгил өткөн сайын бийиктеп барат. Азыр Алкул Осмоновдун Ата журт деген ырына көңүл бөлсөк, биз да ата журтубузду Алкул атабыздай сүйө билели. Жылуу кийин, жолуң кыйын, үшүрсүң, кышта катуу, бороон улуп кар уруп, суугуңду өз мойнума алайын, жол карайын, токтой турчу ата журт. Түндөр жаман, кырсык салып кетпесин, наалат келип, ат тизгинин шарт буруп, азабыңды өз мойнума алайын, из карайын, токтой турчу ата журт. Жазда башка, жел тийбесин абайла, көпкү турбас, могул турган сур булут. Бүт тартыңды өз мойнума алайын, сен ооруба, мен ооруйун, ата журт. Тоо чокуну багындыра алдыңыз, кыргыз туусун желбиретип салдыңыз, кыргыз үчүн атак даңкты жаратып, кылымдарга өчпөс болуп жандыңыз. Улуу ойчул, заманыбыздын залкары, чыгармалары менен кыргыздын атын дүйнөгө тааныткан улуу инсан Чыңгыз Айтматов 1928 жылы 12 декабрда Талас областынын Шекер айылында жарык дүйнөгө келген. Быйыл көзү тирүү болгондо 92 жашка чыкмак. Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары 160тан ашык чет тилдерге которулган. Асыл кымбат сөз дөөлөтүн табыштың, сөзүң менен көп жүрөктү багынттың, кереметтүү сөздөрүңдү керектеп, сен кыргызды бүт дүйнөгө тааныттың. Эмгек менен көтөрүлгөн баркыңыз, дөңгөрөгөн жазуучулук даңкыңыз, окуганда сиз жараткан китепте жүрөк эргеп жазылат го жарпыбыз.
Заманыбыздын Залкара Чыңгыз Айтматов атадан калган туяк. Жамила, биринчи мугалим, Ак кеме, деңиз бойлой жорткон ала дөт, Гүлсарат, эрте келген турналар, Кыямат, тоолор кулаганда деген сыяктуу керемет чыгармаларды жараткан. Кыргыз адабиятынын өсүп өнүгүшүнө өзүнүн зор салымын кошкон улуу инсандарыбыз менен биз сыймыктанып, алардын талантына таазим этишибиз керек балдар. Бүгүнкү адабият күнү менен бардык мекендештерибизди куттуктап кетели. Бул майрам улуттук баалуулуктун күнү, руханий дүйнөбүздүн майрамы. Биз бүгүн океан сымал чалкып жаткан таланттар менен тааныштык. Улуу таланттардын чыгармаларын кастарлап окуп, сабак алып, жан дүйнөбүздү азыктандырып туралы. Көңүл бурганыңар үчүн ыраазычылык билдирем. Саламатта тургула балдар. Көрүшкөнчө.